Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз өтө актуалдуу болгон аябай даамдуу баклажандан салат жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бизге баклажан керектелет. Аны 1,5 см чукалыкта турап алабыз. Идишке салып, туздап, 10 мүнөткө четке алып коебуз. 2 дана жумурткага бир аз туз сээп аралаштыруубуз керек. Жана бизге ун керектелет. 3 аш кашык майонезге чеснокду аралаштырып, соус жасап алдым. Эми баклажанды бирден алып, унга бөлөп, жана жумурткага бөлөп бышырып алабыз. Эми кызытылган майда орто температурада 2 бетин бышырып алуу керек. Даяр болгон баклажандарды алабыз. Жана бизге помидор керектелет, аны жука кылып турап алуу керек. Эми салатыбызды чогултуп баштайбыз. Эң биринчи баклажанды коюп, соустан сүртүп алуу керек. Андан соң помидорду коюп, дагы баклажан менен үстүн жаап коебуз. Ушул ыкма менен баарын чогултуп алабыз. Мына биздин даамдуу, тоюмдуу салатыбыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр, сунуштаймын. Жакса лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.